Салам достор, бизге келген көп суроолордун арасынан биз тандап кыска жана нуска эксперттен жооп алганга аракет кылабыз. Бүгүн бизде конокто ортодонт Гүлмира Тыналиева. Ал эми биздин сурообуз ошондой эле көп кездешет, форумдарда, интернетте дегиле аябай көп айтышат бул суроо боюнча. Брекет деген эмне, кандай түрлөрү бар, кандай учурда коюш керек деген суроо. Саламатсызбы Гүлмира эже? Саламатсызбы Нурзада. Бүгүн мындай суроо бизде дегиле ушул брекетке байланыштуу, сиздин профессияңызга байланыштуу, ортодонтторго өзгөчө. Негизи брекет деген эмне, кандай учурда коюлат? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Брекет бул өзү тишти түздөгөн система. Тишти тамыры менен кошо түздөйт. Ошонусу эң жакшы, сонун. Тиштин тамырларын туура койбой койсо, кийин брекет чечкенде кыйшыйып кетиши кайра мүмкүн. Ошондуктан брекет деген металлический болот материалдан, же керамический болот, аны эстетический дейбиз. Брекет тагынгандан уялган адамдар бизден келип ак брекет сурашат. Көрсөтсөңүз, кайсында? Тагабыз. Мына үстү ак, асты металлический. Кээде асты үстү ак деп сурагандарга андай да кылып коебуз. Бул деген эң заманбап система азыркы учурда. Мурун биз 16-17 жылда лигатурный брекети деп коет. Мурун ушундай брекет менен колдончубуз. Бул брекеттин минустары көп. Мисал катары. Азыркы учурда деле көп койгондор бар экен да. Мен баягы интернеттен карап көрдүм. Дагы эле ушундай резинка кылып коет турбайбы арасыначы, алдына. Дагы эле койгондор бар экен. Сиз айтып кеттиңиз, каршы көрсөтмөлөрү бар депчи, ошол тууралуу айтып кетсеңиз кененирээк. Эң чоң минусу бул брекет системада дуга кармалыш үчүн резинка. Бул резинка суу менен тийишкенде шишип чыгат. Анан жеген тамагыбызды, жеген тамактардын даамдарын өзүнө Алдына сиңирет. Анан бул резинканын иштегени болгону 2 неделя. Ошондуктан пациентке 2 неделя сайын келип туруш керек. Стоматологияда жашап калат турбайбы? Да, убакытын коротот. Экинчиден бул резинка дуганын иштегенин кармайт. Лечение кичине узунураак болушу мүмкүн. Узунураак болот. Дуга деген бул сиз могу темир, мындай узундан болгон темир, брекетти койгондо ошол дуга. Түшүнүктүү. Ошондо лигатурныйды сиз туура айттымбы? Лигатурный брекет. Ошол нерсени сиз эми көп рекомендация кылбайсыз, Ооба, пациентке бул ыңгайлуу эмес. Жууганга дагы ыңгайлуу эмес. 2 неделяда бир жолу келиш керек. Жайракта иштейт. Ошон үчүн биз 16-17 жылда бул брекет менен иштегенди токтоп, биз самолигирующий брекет дегенге өткөнбүз. Бул тиш жууганга да ыңгайлуу. Пациент 1,5-2 айда бир жолу келет. Батта иштейт. Результат предсказуемый деп коебуз. Ошол үчүн биз пациенттердин ыңгайлуулугуна биз ошол брекетти тандадык. Уже көп жылдан бери иштейбиз. Бунун эластический лигатурасы жок. Бунун өзүнүн крышкасы бар. Крышкасын ачып, ичиндеги дугасын алмаштырып, кайра крышкасын жаап коебуз. Ушунча эле жаап коесуз. Просто эле жаап коебуз. Биз баягы производствосу тууралуу айтып кетсеңиз, кайсыл жактан келет бул нерсе, кайсылысы жакшыраак? Самолигирующий брекет деп биз АКШ мамлекеттин Дейман деген системасын колдонобуз. Бирок бул сапатына жараша кичине кымбатыраак болот. Бунун ордуна дагы Кореядан келген тоже самолигирующий брекет колдонобуз. Ал бир аз арзаныраак болот. Бирок пациент өзүнүн ден соолугуна үчүн арзан баада койгон, арзан баада иштеген ортодонтторго барганда ойлонуш керек. Потому что бизде барып окуганыбыз кымбат. Бизде тилекке каршы биздин мамлекетте ортодонтия анча өнүккөн эмес. Ошон үчүн биз чет мамлекетке барып, семинарларга катышып, жаңы фишкаларын үйрөнүп, жаңы
Бирок сиз айтып кеттиңиз баягы ортодонтияны тандаганда кылдаттык менен тандаш керек депчи. Себеби албетте бул ден соолук да, бирок көбүнчөсү баягы баасына карап эле барат да. Баасы тууралуу айтып кетсеңиз, мисалы кээ бирлер деген $800 койгондор бар экен, кээ бирлер болсо $100 деле койгондор бар экен да. Сиздики мен билишимче бир аз кымбатыраак. Эмнеси менен айырмаланасыз да? Албетте бул сапат экен. АКШ же болбосо Кореядан алып келген материалдар, албетте бул баягы окуп, үйрөнүп, жаңы ыкмаларды үйрөнүп келген салымдар. Андан сырткары дагы эмнелер? Андан сырткары бул система өзү биздин организмге зыян келтирбейт. Окисление деген процесстер болбойт. Бул өзү аябай удобный система. Тиштин этине ыңгайлуу болот. Сиз дагы бир ыңгайлуулук нерсени кошуп кетейин. Сиз айттыңыз, бир жолу коесуң, анан ай сайын бир жолу эле келип баягы туралап кетесиң депчи. Туралап кетиш керек. Пациент билиш керек, брекетти 3-4 жыл тагынганга тишке зыян келет. Ошондуктан биз пациент келгенде сразу срогун айтабыз, 1 жыл тагынат, 1,5 жыл тагынат же 2 жыл тагынат деп, ошого жараша баасын айтабыз. Пациенттер билет, 2 жыл тагынам, 1 жыл тагынам, баасы мынча болот, стресс болбойт. Башка учурда кээ бир клиникалар башында 7.000 сом, 10.000 сом, 20.000 сом деп башында алып, анан келген сайын акча алат. Ал акчасы биздин баасынан да кымбат чыгат, потому что алар 3-4 жыл брекет тагынган кыздар бар, балдар бар. Алар келет бизге ыйлашат, чын айтсам. 4 жыл болду, 3 жыл болду, брекет тагынып жүрөм, мен результатты көрбөй атам деп. Бизде андай жок. Биз брекет коердун астында толугу гигиенасын жазап, тиштерин баарын дарылап, тиш жууганды үйрөтүп, андан соң сүрөткө тартабыз ар бир пациентти. Маңдайынан, капталынан сүрөткө тартып, жылмаюусун сүрөткө тартып, андан соң рентген жасайбыз. Керек болсо, жанагы капталынан тарткан рентген бар. Ошол рентгенди жасап туруп, анан пациенттин обязательно слепок алабыз. Тишинин түзүн, слепогун алабыз. Тишин түзүн, слепогун алып, андан гана кийин пациентти кетиргенден кийин отуруп компьютерга сүрөттөрүн чыгарып, күлгөнүн, жылмайганын, рентгенин чыгарып, тамыры каякта турат, тиши каякта турат, ошонун баарын изилдеп, андан кийин брекетти модельге бирден чаптап чыгабыз. Модельге эмне үчүн чаптайбыз? Бул модельди колубуздан тегеретип, ар бир угалын карасак болот, тиш кандай турат, кандай турса ыңгайлуу болот, кандай турса сулуураак болот деп брекетке, модельге брекетти чаптап, андан кийин каппа жасайбыз. Каппа болсо мындай болот. Пациент келгенде пациенттин убакытын коротпой, биз бул каппаны модельден чечип, тишин брекетке даярдап, каппаны кийгизип, өзгөчө биз лампабыз бар. Ошол лампа менен брекеттерди катырып, анан каппасын чечип салганда брекет тиштерде калат. Бул деген эң точный фиксация, эң точный позиционирование деп коет. Ал дагы аябай пайдалуу. Тиштин жылганы батыраак өтөт. Врачтын квалификациясына жараша тиштерди брекетти эле туура чаптаса, кийин результаты батыраак болот. Ошондо баягы убактысы боюнча сиз дароо айтат экенсиз, анан баасы боюнча бир эле төлөйт же болбосо бөлүп төлөйт, бирок ай сайын мисалы башка клиникаларда көп кездешет экен. Ай сайын мисалда кошумча акча төлөбөйт турбайбы адам? Да. Биз пациент стресс болбош үчүн биринчи диагностика кылабыз, анан пациент экинчи консультацияга келгенде биз айтабыз, брекетти 1 жыл тагынасың же 1,5 жыл тагынасың, баасы ушунча болот деп. Баасын болсо биз бөлүп төлөгөнгө дагы шарт түзүп беребиз. Же башында бир толугу бир төлөйт, андан кийин биз договор заключать этебиз. Ошол кагазда, договорда жазылып турат канча төлөйт, канча тагынат брекет. Түшүнүктүү. Эң көп практика тараптан айтканда, эң көп убакыт боюнча канча убакыт тагынды эле адам?
Бул эми такыр эле мен ойлойм баягы такыр эле кыйшык же болбосо баягы тиши өйдө жакта болуп ылдый жакка түшүргөн учур болсо керек. Ошондо практика тараптан канча убакыт эле? Мен эң көп тагылган пациентим ал деген ууру тиши таңдайында болчу. Ал бала жаш кезинде келген, ошо ууру тишине орун жок болчу. Биз биринчи орун создавать этип, андан кийин тишин таңдайында чыгарып, хирург менен кошо иштеп, ошо таңдайынан ууру тишин чыгарып, ордуна койгонуна где-то бир 2 жыл кеткен. Мен рентгенден азыр көргөзүшүм мүмкүн. Бизде пациенттер көп, тиштери чыга албай, сөөктүн ичинде калып калган тиштерди чыгарган көп убакыт кетет. Тишти түздөгөн болсо, диагнозду туура коюп, тишти жулуш керекпи же жулбай түздөсө болобу, ошонун баарын пландаштырганда, где-то 1 жыл 2 ай тагынат брекет. Түшүнүктүү. Өзү брекетти канча жаштан баштап койсо болот? Кээ бир учурда баягы сүт тиштерге деле койсо болот деген нерсени угуп калдым да. Өзү канча жаштан баштап койсо болот дегиле? Брекетти сүт тишке койгонго болбойт. Брекетти деген атайын эмне үчүн биз айттык 5-6 жашында келиш керек. 5-6 жашында балдардын туруктуу маңдайкы тиштери чыгат. Ошол убакытта диагнозго жараша брекетке койгонго туура келет. Частичная брекет система дейбиз. Аны биз балдарга коебуз. Место жок же перекрестный прикус деп коет. Азыр мен сүрөттөн көргөзөм. Допустим, onu перекрестный прикус дейт. Буну перекрестный прикус дейт. Бул деген маңдайкы үстүңкү тиштери астыңкы тиштердин аркасында калган. Бул деген прикустун өнүгүүсүнө зыян. Астыңкы же үстүңкү жаакты деген блокту кармап өспөй калышы да мүмкүн. Андан сырткары тиштери бала өскөн сайын скелети кошо өсөт. Ошондуктан бул тишине зыян келиши мүмкүн. Бул тиштин эти качып, тамыры бери чыгып калышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Туура эмес формировация этет. Скелет туура эмес формировация этет. Ошондуктан биз мындай пациенттерди эрте частичная брекет система коюп дарылайбыз. Биякта да бир кыз бар. Бул кызга биз дагы частичный брекет система койдук. Үстүңкү тиштеринин толугу барысы астыңкы тиштин аркасында барган. Капталынан караганда астыңкы жагы бер жакка чыгып, үстүңкү жагы ичине кирип кеткен. Бул кыз 8 жашында. Ошон үчүн биз частичный брекет система коюп, үстүңкү тиштерди маңдайкага чыгардык. Ошол менен биз скелеттин туура өнүгүүсүнө жардам бердик. Булар деген башында 6 жашында келгенде тиштери толугу чыга элек болот. Биринчи карап, диагностика кылабыз, анан күтөбүз. Ар бир жыл сайын бизге келип турат. Биз мониторинг жасап турабыз. Тиштери чыкканда, туура эмес чыкканда, ушул убакта азыр жасап салган кийин скелетный аномалияларды предупреждать этет. Түшүнүктүү. Ошон үчүн брекетти биз диагнозго жараша эрте да коебуз. Элдин арасында мындай маалымат бар, тамыры толугу оформляться эте электе брекет койгонго зыян, андай болбойт деп. Биз деген брекетке диагнозго жараша эрте ушундай деформацияларды предупреждать этип, анан кийин толугу экинчи стадия лечения деп коебуз. Уже бардык тиштери чыккандан кийин прикусу туура эмес болсо, же тиштери кыйшык болсо, же жылмаюусу андай сулуу эмес болсо, брекет коюп, где-то 11, 12, 13 жашта толугу полностью баарын лечение кылабыз брекет менен. Түшүнүктүү. Өзү мисалы мындай суроо келген экен биздин окурманданчы, мисалы брекет койдум дейт. Брекет койгон соң, эгер мисалы кандайдыр бир тиши кариес болуп, курттап баштаса, кантип дарылайт ал тишти? Брекеттин баарын чечип кайра ордуна коюш керекпи? Кандай кылыш керек? Жок, вообще брекетти коердун астында пациентти толугу диагностика кылат. Дарылачу тиштерди дарылайт, чистка жасайт, жуучу тиштерин жулуп, полностью санация жасайт. Андан кийин тишти жууганды үйрөтөт. Андан кийин брекет коебуз. Заранее предупреждать этип, кийин тиши оорубаш үчүн. Вдруг кээ бир случайда тиштери ооруп калса, биз деген только ошол тиштин брекетин чечип керек болсо, кээ бирде кереги жок болот. Брекет менен деле тиштерди дарылай берсе болот. Кариес үстүндө болот, брекет болсо тиштин капталына чапталат.
Ошондуктан биз терапевт менен командада иштейбиз. Тиши ооруса биз брекетти чечебиз, терапевтке направлять этип тишин дарылатып, анан кайра ошол брекетти чаптап, андан ары дарылай беребиз. Брекет тууралуу айтып кеттиңиз, дагы бир нерселерди окуп калдым. Пластинка, ретейнер, анан брекет. Ушул 3 нерсенин айырмасы эмнеде? Биздин клиникада пластинканы 2 гана учурда коебуз. Үстүңкү жак кичинекей болгондо чоңойтконго, тиштерди батырыш үчүн. Пластинкалар только 9-10 жашка чейин иштейт. Пластинканын минусу бар, тамырларын брекеттей түз кое албайт. Бул нерсени пластинка дейт. Бул экинчи иретте биз колдонобуз. Балдар 9 жашында жагы артта калып калган учурда твин блок деген пластинка коебуз. Бул астына үстүнө кийилген пластинка. Буну тагынганда, оозду жапканда маңдайкы тиштери жагы менен кошо алдына жылат. Ошол диагнозду биз 9-10 жашка чейин гана оңдой алабыз. Кийин буну хирургия жасап оңдошко керек болуп калышы мүмкүн. 2 учурда пластинка колдонобуз. Үстүн кеңейткенге и астыңкы жагын астына чыгарган үчүн. Капталынан караганда кээ элдики жагы астыңкы жагы артка калып, балдардыкы. Только балдарга. Ондон өйдө жогору бул пластинкалар иштебейт. 2 пластинка тең иштебейт. Ошон үчүн биз колдонбойбуз бул пластинканы. Эми ретейнер деп калдык. Бул ретейнер биз брекет чечкенде обязательно коебуз. Ретейнерди нормада 7 жылдай тагынышы керек. Биз тишти толугу түздөп, жылмаюусунун ордуна татынакай кылып, анан брекетти чечкенден алдына 10 күн мурда ретейнер чаптайбыз. Ретейнер чапталат тиштин ич жагына, сыртынан көрүнбөйт, жылмайганда көрүнбөйт. Бул деген биздин результатыбызды, тиштин дарылаганыбыздын результатын стабильный болуш үчүн ретейнер тагабыз. Кээ бир учурда, кээ бир диагнозда ретейнерден тышкары дагы каппа беребиз, түн ичинде кийген үчүн. Ал деген пациент өзүлөрү тагынат, жанында болот, тагынышат. Себеби дегенде көп чоңойгончо чейин тиштери кыйшык болуп, анан биз 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде тиштерин ордуна коюп, анан брекетти чечип койгондо жылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз тамырларын түз коебуз. Параллельность корней деп коет. Андан соң бүткөндө ретейнер тагабыз. Бул ретейнер койгондон кийин пациенттерди 1 айдан кийин, андан кийин 3 айдан кийин, жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин чакырып турабыз. Карап турабыз, результаты стабильный болсун, жасаган жумушубуз кийин осложнение же рецидив бербеш үчүн карап турабыз. Бул ретейнер боюнча. Ретейнер, мен айткандай, тиштин ич жагына тагылат, бизге көрүнбөйт. Мынакей достор, дегиле брекет боюнча толугу менен жооп алганга аракет кылдык. Брекеттин түрлөрүнө, бааларына, бардык нерселерге кылдаттык менен карап, анан специалистке кайрылыңыз. Дал ушул программабыз сизге пайдалуу болду деп мен ишенем. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.